Бүгүн Баткен шаарында ишемби, кайрадан эле чоң базар, өзгөчө килем базарга туш келип калдым. Бул атактуу Баткендин өзгөчө килеми, арабы килем деп аталат. Азыр салып даярдап атышат экен. Бизде Баткенде айрыкча кыз узатып жатканда сөзсүз түрдө сеп берилет. А сепке болсо, ошол Баткендик кыз болсо сөзсүз ушундай бир жүл килем деп коет. Бул мындай түктүү өскөн килем, ушундай килем, андан кийин бир мындай түгү жок. Паласка окшогон эле, бирок аябай жылуу, таза жүндөн болгон, колдо жасашат. Арабы килем деп коет, ушундай килем берилет. Баткен килемдин өзгөчөлүгү ушундай эки эле түс колдонулат. Көбүнчө мына ушундай ток кызыл жана кара түсү. Ушундай сонун килемдер аз базарда турат. Канча сомдон экенин азыр сурайбыз. Анан дагы өзгөчө мындай бул боелбогон түстөрү. Менен дагы жасалган килемдер бар. Саламатсызбы? Кандайсыз? Килемдердин баалары кандай болуп атат? Кайсылары? Мына бул арабы килем да? Какма деп коет булар 13 миң. Мына натуральный 15 миң. Булга тап краска кошулган эмеспи? Кошулган эмес. Канча дейсиз муну? 15 миң. Болушу канча болот акыркы баасы? 14. 14 миң, А булчу? Ол 35 миңнен. 100 сом түшүрөбүз. О наргылары о наргысы 13 миң. Экичиргедеги 13 миң. Мына жүлдөр. Булар калында 35 миң. Ушу килемдериңиз канча килограмм? Мунун жүлү бар, мунун жүлү бар. Ушунда жүлү бар, Бул о 45 миң, просто алып келгенбиз жок. Алып келип келсең эле кардар аз экен дагы. Эме кирлеп калат экен. Ошого үйдө турат. Мунун жүлү ана калын. Бул килемди үйдө өзүңүздөр жасайбы аялдарыңыздар же? Үй согот. Же согот. Бул лейлектен алып келдиңизби же? Лейлектен алып келебиз, анан үйдө ham согот да. Сиз кайерден өзүңүз? Мен өзүм Кызылбелден. Кызылбелде үйдө согот. Баткендин анан лейлектин килемдери. Мына бул килем канча килограмм чыгат, жүл килем бир? 35 кило, 40 кило чыгып калат. 35 кило. Илгери 50-60 кило чыгып жүрдү. Азыр опыт ашып, баягы жукка болуп, уже 30 кило, 25 кило, 35 кило болуп калат. Мурдага караганда 2 эсе килограмм азайыптыр. Азайып кеткен. Бул неге байланыштуу? Азыраак койулгон да жүндү. Илгери баягы эме кол ийикти же мындайларда мындай кылат эле дагы. Азыр элеги аппараттар күчтүү болгон дагы. Жин сакын ичке кылып өрөт дагы, анан эмелер ham опытный да, уже опыт ашып, чеберлер опыт ашып. Уже вообще жука кылып чыгып атат да, илгерилер калын эде, бир 2 сантиметр эде. Азыр 1 сантиметрге ham болуп калды. Булчу мына базарда негизи өтүшү кандай килемдер азыр? Мурдагыдай элеби же азыр анча бул килемге? Бул килемге азыр ташалбай калган билгендер лечебный деп жаш балдарын үйгө салып туруп, жаш балдарга лечебный экен. Айырмасы эмнеси жакшы бул килем өзгөчөлүгүн айтып берсеңиз? Айырмасы эми синтетикадан жакшыраак экен да. Синтетика мындай көптөр билген эски адамдар, баягы карылар лечебный деп алат. Анан көп чыдайт экен. Анан көп тойлорго алат сепке деп. Билбейм, мен сепке деп алат да шуну. Отурган үйгө, өзү бала чака менен отурган үйгө ушул килем салынса жак. Шуну салсаң лечебный да. Жылуу. Натурал, таза, экологиялык жактан таза жүн. Эме алеги кагышын кыйна, пылесос болсо зор болот го. Муну кышлактарда пылесос ончо колдонбойт да. Кемчилиги эле оордугу деп салмагы. Бирок азыр жеңилдеп калыптыр да. Чоң рахмат, анда соодаңыз болсун. Килем алууну каалагандар базардан башка күндөрү каерге, кимге кайрылса болот, айтып койсоңуз болот. Өлкө анча суббота күнү болот. Кинан кебири керек болуп калса номеримди алып үйүңө өтөм деп коет ошо. Айтып коюңуз, каерге барып алышса болот? Базар күндөн башка. Базар күндөн башка эми мына лелектерден болот, анан Самаркандек деген. Жок, сиз өзүңүз каерден болот? Каерден алышса болот? Ошону айтып коюңуз дейм да, дарегиңизде. Дарегим Кызылбел, ана шу Кызылбел айылы Ынтымак көчөсү 33 үйүм. Ошо. Атыңыз? Закир.
Сизди Кызыл Белге барып эле Закир килем саткан деп. Жо, мен буну акам сатат деди. Акам Бишкекке келип жумуштар чыгып калып, мага bir 2 haftага чыгып тур деди да. Мен 2 haftага бүгүн келдим. Кийин суббота чыгам, кийин өзүм акам ошо өзү соктурган, өзүм эме кыла турган адам ошо келет. Бир килем канча күндө даяр болот? Мисалы мына сокмо деп коёсо, неме дедиңизби? Арабы килемдер. 4 күндө бүтөт мына. 4 күндө бүтүрүшөт. Канча аял согот бул килемди? 4 та. О жүлдем 4 та. 4 адам согот. Олар 16-18 күнгө, 20 күндөн созулуп кетет. Булардын жиптери боёлуп, алардын даярдалышы каерде даярдашат? Аларгачы канча? Үйлөр тайылат, казанга салып, раң салып, Өздөрү колдо кайнат. колдо кайнат. Чоң рахмат, соодаңыз болсун, ийгилик. Мына ушундай баткен килеминин алгыңыз келсе, Баткен базарына ишемби күнү келсеңиз, сонун килемдердин түрүн сатып алсаңыз болот. Такыр бою королошо натуралдык түс мына килемдер. Жүл килем жана арабы килем. Жана сатуучу айтып кеткендей эле, бул килем өзгөчөлүгү өтө пайдалуу, жылуу, эң негизгиси, андан кийин аябай сапаттуу. Эсимде бизде кичинекейибизден эле ар бир үйдө ушундай жүл килем Баткенде салынып турат. Аны албетте апабыздын апасы, тайенебиздин болсо, тайенебиздин дагы апасы, ошолор согуп берген килемдерди ар бир үйдө колдонулуп жүрөт. Эң негизгиси бул такыр боёгу дагы кетпейт, өңү дагы өчпөй, жылуу бойдон турат. Азыр эми заманбап бул килемдер мурда 60 килограммга чейин болсо, азыр 30-35 килограммга чейин болуп каптыр. Андан кийин шыпырганда дагы оңой шыпырылат экен. Азыр эми чаң соргучтар пайда болуп калды. Чаң соргуч менен үйдөн чыгарбай эле бул килемдерди тазаласа болот. Эсимде биз кичинекей мезгилибизде кар аябай көп жаачу эле. Ошол кар жааганда эле килемди алып чыгып карга жаткызып алып аябай сонун какканда кадимкидей жап жаңы килем болуп калат.